Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Мен атым Биймырза. Кайрадан сиздер менен Китеп ТВ каналы. Бүгүн бизде конокто Молдайым Кыргыз Түркманас университетинин студенти. Молдайым бизге өзүң жөнүндө тааныштырып, ошо китеп окуу дүйнөсүнө же болбосо китеп окууну кантип сүйүп калдың, китеп окусага эмне берет, ошол жөнүндө айтып, бизге бир аз маалымат берип кетсең. Ассаламу алейкум. Мен Молдайым. Биймырза байкебиз тааныштырып кетти. Мен өзүм Кыргызстан Түрк Манас университетинин теология факультетинин 2-курсунда окуйм, дин таануу бөлүмүндө. Бул китепти кантип сүйүп калдың деген сурооңуз абдан мындай ойлонто турган суроо да. Китепти сүйүш эч кандай оңой нерсе эмес да. Китепти ар бир эле адам сүйө албайт. Китепти аны үчүн ичине кирип, ичиндеги окуяларды ошончо көрүп, билип, ошо менен чогуу жашап, башка бир дүйнөгө түшүп калгандай болуп, балким ошо китептен кандайдыр бир таасир алып, же кандайдыр бир сабак алып, сүйүү ошондо гана башталат да. Китепти сүйүп калыш оңой эмес. Мисалы үчүн азыркы убакта эмне үчүн китеп окубай жүрүп, окугандар китепти окуп ачып эле 1-2 бет окугандан кийин уйкум келип баштады дешет да. Бул ошол китеп окубай жүргөндөй адамдын организми көнбөгөндүк, жалкоолук, китепти сүйбөгөндүк да. Китепти сүйгөн адам бул кааласа 500-600 беттик китепти 1-2 саатта окуп бүтүрүп коет да. Бул башка нерсе. Анткени ошончо тажрыйбадан өтүш керек, ошончо окуш керек. Сүйүп калыш жөндөн жөн эле пайда болбойт да. Бул сүйүү деген сөздүн өзүнүн ичинде терең бир философиясы бар. Ошондуктан мен айта кетет элем, китепти сүйүш үчүн китепти көп окуп, ар түрдүү китептерди издеп, балким сен окуп атасың, китепти сүйбөй атасың, ал балким сен өзүңө жаккан, жан дүйнөңө керек болгон нерсени окубай атасың да. Ошондуктан китепке сүйүү пайда болбойт адамда. Ошондуктан ар кайсыл жактан мындай көрүш керек да. Мисалы үчүн балким мотивациондук китептерди окуп көрөсүң, балким тарыхый, балким романдарды, балким болсо дагы балким патриоттук, кыргыз элинин, кыргыз жеринин мындай сүйдүрө турган китептерди окуп көрөсүң, балким диний ар түрдүү болот. Эң негизгиси өзүңдүн мындай сүйө турган өзүңдүн багытыңды табыш керек да, таба билиш керек. Мен болсо китепти сүйүп калган себеби, мен мектепте жүргөндө китеп окуучу эмесмин. Анан мындай көбүнчө акылыма таянып койчумун да. Анан кийин убакыт өткөн сайын эми адамдын зээни деп айтабыз го. Зээн негизи адам канча жаш болсо, зээни да ошондой күчтүү, ошончолук күчтүү иштейт экен да. Таза тунук болот экен. Адам канчалыгын жашы жогорулаган сайын зээни дагы кичирейип, алсыздап баштайт экен да. Мен мурда кыйын болуп, мен билем, мен муну мынтип эле айтып берип коем деп ойлочумун да, бирок андай эмес экен. Уже мындай жашың улуулаган сайын, убакыт өткөн сайын сенин зээнин кабыл алууң дагы өзгөрөт экен да. Балким жайлайт, балким дагы башкача болот. Ошондуктан китептерди окуп, анан ошону сактап калуу мындай кыйыныраак болот экен да. Анан кийин ошо окуп баштадым. Окуп баштагандан кийин мен ар түрдүү китептерди окуй берчүмүн да. Башында билчү эмесмин, китеп окуйт десе эле, иши кылып окуш керек деп эле. Тиги китепти алчумун, мындан алчумун, анан кийин баары окшошпой койду да. Мындай эмнегедир өзүмдүкүн таппай, анан кийин акыркы убактарда көбүнчө мотивациондук китептерди окуп калдым. Анткени эмнегедир бир мотивация жетпей, мындай ар кандай учурлар болот, эми адам эмоцияга алдырып, балким ушундай. Ошон үчүн мотивациондук китептерди окуп, мындай кичине бизнеске, кичине ушундай мындай дүйнө таанымга кызыкканым үчүн дагы мотивациондук китептерди окуп калгам да. Анан өзүмдүн ошо профессиям, өзүмдүн багытым дин болгондуктан дагы мен диний китептерди көп окугам да. Ошентип окуй берип, анан ошонун арасынан эмнегедир мага дагы жакыныраак болгону мындай ушундай бир патриоттук китептер болду да. Мындай кыргыз элине, кыргыз жерине, монтип мекенге мындай сүйүүнү козгогон, балким дагы мындай мен билбеген кыргыз элимдин жашаган мурдакы салттары, балким тарыхы, ошолор дагы мен үчүн жакыныраак болду да, кызык болуп, анан ошондой китептерди окуп баштадым. Ошо бүгүн дагы ошо бир өзүмдүн окуган ошо Кыргыз жан дүйнөсү деген китебимди ала келгем. Мен негизи башка китептерди көбүрөөк окуйм, бирок ошол китептердин арасынан ушул китеп жакты да магачы. Эмнегедир мага башкача өзгөчө таасир калтырган. Бул китептин автору Сабыр Ипарат уулу агайыбыз. Мен бул агайдын өмүр таржымалын кызыгып мынтип окуган жокмун, бирок билишимче ошо тил багытында эмгек кылган адам окшойт. Анткени китептин ичинде сөздөрдүн мындай лингвистикалык, синтаксистик маанилеринин ачыктамалары жазылган экен да. Анан мен мурда биз колдоно эле, мисалы үчүн ушундай экенбиз да, адам баласы, биз колдонот экенбиз сөздөрдү, бирок анын кандай маанини тыйындырат, кандай эмнени айткысы келип турат, биз ошого көп маани бере бербейт экенбиз да. Анткени бул биздин күнүмдүк жашообузда калыптанып калган нерсе экен да. Ошондуктан алардын маанисин билиш үчүн дагы ошондой көбүнчө мындай ушундай кыргыз тилинин сөздүгү, ушундай нерселерди карап коюш керек экен да. Ошондо бул китеп эмне жөнүндө болуп калат?
Бул китеп болсо ошо кыргыз жан дүйнөсү деп аты айтып тургандай эле Кыргызстан, кыргыз элинин, кыргыз жеринин баалуулуктары, асылдары, балким болсо мындай өткөн салтынын колдонгон нерселери ошонун баардыгы ичинде жазылган да. Бул жакта аябагандай жакшы маалыматтар берилген. Мен аябай сунуштайт элем, анткени азыркы убакта биздин патриот жаштарыбыз азайып атат да тилекке каршы. Ошо мен балким батыш жакта турап ошолорго кызыккан, балким Кытай, Корея мамлекеттерине монтип азыр K-pop деп мындай современный ырлар, бийлер чыгып атат. Ошолорду кызыккандарга сунуштайт элем. Бир өзүбүздүн кыргыз элине дагы көз жумуп койбой, кыргыз элибиздин, жерибиздин, тарыхыбыздын, колдонгон буюм, салт санаабызды бир билип коюшсун деген мааниде да. Бул жакта аябай терең жазылган эмес, бирок мен билбеген маалыматтарымды да бул жактан ала алдым да. Аябагандай кызыктуу сөздөрү мындай чечмелениши менен ушул китепти сунуштап кетем. Бул жактан окусаңыздар башка бир аламга киргендей болосуңар. Ичинде мындай кыргыз элинин монтип кандай жашоосу кандай болгон, эмне үчүн бир нерсени колдонуп калган, айтып коебуз го, бир жөндөн жөн эч нерсе болбойт депчи. Мындай эмне үчүн ушундай колдонушу келип калган, ошонун баардыгы жөнүндө бул жакта маалыматтар бар. Мисалы үчүн боз үй, эмне үчүн боз үйдө жашап калганбыз, эмне үчүн кыргыз эли Манас дастанын баалашат, эмне үчүн кыргыз эли макал лакаптары менен бай, же болбосо эмне үчүн кыргыздар атты ыйык деп монтип ат адамдын канаты деп ага мындай башкача бир эме көрсөтүшкөн, мындай урматсый, адамга ат коюу деги эле бул жакта сонун нерселер жазылган. Калганын айтпай эле коеюн, өзүңүздөр карап издеп окуп көрүңүздөр. Анан Молдайым, бизге келген коноктордун баарынан эле сурайбыз. Ушул китептин арасынан сага чынында жаккан бир өзгөчө жери болдубу? Ошол жери болсо эгер биз менен бөлүшүп кетсең. Мага бул китептин ичинде чынын айтканда аябагандай өзгөчө жактары көп. Мен бул жакта бир кириш сөздө агайыбыздын бир жазган эмелери бар экен, ошону мен окуп бергим келип атат да. Бул мен үчүн мындай башкача бир таасир калтырган. Бул жакта айтат: биздин жолубуз күрөш, тиреш эмес, өзүбүздү алга сүрөш. Биздин оюбуз бузуу, талкалоо эмес, сактоо, калкалоо. Биздин таянганыбыз байлык, бийлик эмес, ата салты, эне адеби. Биздин кебибиз монолог эмес, диалог. Биздин багытыбыз саясат эмес, ыйман, ынсап, ынтымак, ырашкерлик. Биздин дилибиз жер көрүү эмес, боорго тартуу. Биздин тилегибиз чоң кызмат алуу эмес, мекенге чоң кызмат кылуу дейт. Булар бизди аталар салган жолдун чыйыры дейт да. Бул чындап айтканда бул жакта чындап биз азыркы убакта кандай адашкан жолдо болсок, бизди туура жолго үндөө максатында мындай аябагандай сонун нерселер айтылган да. Биз азыр чындыгында адамзаты кичине өзүбүздү ойлоп мындай эгоисттирээк келебиз го. Бир нерсе болсо эле монтип мен болоюн, мен жашайын дегендейчи, биз жыргалчылыкты каалайбыз да. Анткени биздин напсибиз ошол нерсени көрүп калган да. Ошондуктан бул жакта айтылат мындай элге кызмат кылуу, жерге кызмат кылуу, өзүңдү эле ойлобостон башкаларды ойлой жүрүү, мындай өзүңдү элдин арасында мындай дагы пайдалуу көрүү деген максатта үндөөлөр дагы камтылып кеткен да ичиндечи. Мага мисалы үчүн таасир калтырган көп нерселер бар, бирок ошо башындагы сөз эле канча нерсени айтып турат дейм. Ар китептин ичине айтпай эле коеюн да, өзүңүздөр кирип карап көрсөңүздөр болот. Мисалы үчүн биз бир мисал келтире кетейин. Колдонуп жүргөн эле макал лакап деп билебиз да. Кыргыз эли макал лакапка бай, туурабы? Ата сөздөрүбүз көп биздин. Алар илгертеден айтылып калган, калыптанып калган сөздөр да. Бирок ошонун маанисин эч ким деле монтип мындай изилдеп көргөн эмес да. Мен деле ошону окуп таң калдым да. Мисалы үчүн бул жакта макал лакап десе биз илгертен эле ушинтип айтылып калган сөз деп ойлойбуз да, бирок бул жакта чечмелениши бар да. Мисалы үчүн мынтип чечмелейт. Макал дейт. Макал нак акыл дейт да. Лакап болсо бул ылайык кеп дейт да. Биз ошону мынтип аңдап биле бербейт экенбиз да. Ушул сыяктуу дагы көп нерселер бар. Ачып окуп көрсөңүздөр аябагандай кызыктуу. Сиздерге аябай сунуштайт элем ушул китепти. Азыр аябагандай маанайды түшүрө турган нерсе биздин жаштарыбыз көбүнчө патриоттук сезимден, мындай мекенге болгон сүйүү, элге кызмат кылуу деген сезимдерден, ошондой ойлордон кичине алысыраактай да менин оюмчачы. Кудайга шүгүр, азыр баардыгы жакшы эле, мындай окуган жаштарыбыз деле көп, бирок айтат го келечек жаштардын колунда депчи. Бирок ошентип келечек жаштардын колунда деп айтабыз, бирок жаштарыбыз азыркы убакта канчалык деңгээлде мындай мекенине, эли жерине сүйүү, патриот болуп ошондой болуп атат, аны бир Кудай билет да. Ошондуктан азыркы жаштар монтип башка жактарга кызыккыла, башка мамлекеттерди көрүп келгиле, окуп келгиле сөз түрдө. Бирок сөзсүз аягында Кыргызстанга кайтып келип, ошол үйрөнгөн нерселериңерди кыргыз эли үчүн, кыргыз жери үчүн жумшаганга аракет кылгыла.
ошо мен дагы буюрса келечекте башка мамлекеттен бир билим алып дагы жогорулатып билимимди кайра ошону мен Кыргызстанга келип салымымды кошуп алган билимим менен кыргыз мекендештерим менен бөлүшкүм келет да. Ошондуктан мындай аракет кылышыбыз керек. Биз кылбасак анан ким кылат? Бүгүн кылбасак анан качан? Ошондуктан дайыма аракетте бололук. Айтат го, оңдош үчүн аламды, оңдош керек адамды депчи. Ошондуктан ар бирөөбүз өзүбүздүн үстүбүздө иштейлик. Мисалы үчүн адамдын өзүн өзү тарбиялошу бул аябагандай кыйын да. Чыңгыз Айтматов деле бекер айткан эмес. Адамга эң кыйын күн сайын адам болуш да. Биз адамзат ушундай жаратылганбыз, эң сонун жогорку деңгээлде жаратылганбыз да. Бул Куранда дагы айтат да, адамзат эң жогорку деңгээлде жаратылды дейт. Бирок ал кийин кандайдыр бир эмелеринен өзүнүн кылган аракетинен улам эң төмөнкү даражага түшүп калды дейт да. Бул төмөн деген бул айбандардан дагы төмөн деген сөз да. Биз кээде колдонобуз го айбан депчи, мынтип жеңибиз келип ачуубуз келген убакта ошо бул жөн айтылган сөз эмес да. Мынтип карап көрсөң сөздүн баардыгы жөн айтылбайт экен да. Ошондуктан адам дайыма өзүнүн үстүндө иштеш керек да, өзүн тарбиялаш керек, дайыма алдыга умтулуш керек. Билбеген нерселер болсо ошону билгенге аракет кылыш керек. Ошондуктан аракет кылып өзүбүздү оңдойлук, Кыргызстаныбызга чоң салымыбызды кошолук. Рахмат молдайым. Андан дагы бир суроо. Бизге көбүнчө эле баягы китеп окуу деп эле айтат эле го мурдачы. Китеп окуу дейт. Анан ошо эмне үчүн китеп окуш керек? Китеп окуганын аркасында эмнелер жатат, кандай пайдалар жатат? Ошол боюнча тереңирээк дагы айтып берсең. Мисалы сен үчүн китеп окуунун пайдасы кандай жеке? Окуу деген туура бул Курандын дагы эң алгачкы буйругу, аяты окуу деп түшкөн да, икра деп. Окуу дейт. Окуу дегенде кандай окуш керек? Окуу дегенде жөн эле окуп коюш эмес да, бул жакта бир максат болуш керек да. Мисалы үчүн мен бир китепти алдым да, мисалы үчүн ушул китепти алдым. Муну карап көрөм, бир аз кыскача мазмунун карайм, сыртын карайм, эмне жөнүндө экенин бир аз өзүм ой жүгүртөм да. Бирок ошол китепти окугандан кийин менде кандай эме болуш керек деген мындай бир максат болуш керек да адамдыңчы. Адам максатсыз бир нерсе кылсаң, ал эч качан мындай ийгиликке алып барбайт да. Ошондуктан адамдын алдында бир максат болсо, китеп окуурдун алдында да мен бул китепти окуп бүткөндөн кийин ушундай таасирлерди алам, балким ушундай бир нерселерди кылам, балким ушундан бир нерсе үйрөнөм деген максатта окуш керек да. Жөндөн жөн окуган эч кандай пайда алып келбейт. Пайда алып келиши мүмкүн, бирок мындай биз күткөн пайданы алып келбейт да. Ошондуктан китеп окуурдан мурун ошо бир максат болуш керек, анан китепти туура тандаш керек, достор. Анткени китепти азыр башкача айтканда биздин азыркы тил менен айтканда мындай таштанды китептер аябай көп да. Ар ким чыгып эле китеп жазат деген ушкенде эле ар кайсыны жаза бергенде бир китептин темасы башка, бир нерсе менен баштаган, анан бүткөнүн карасаң такыр башка нерсе менен бүтүп калган да. Ошол башындагы ой менен акыркы ой эле бири бирине карама каршы төп келбей калган учурлар болот да кээдечи. Ошондуктан китепти дагы тандап, авторлорду дагы жакшыраак билип, ошентип окуган жакшы да. Мындай окуйт десе эле ар кандай китептерди окуй бериш керек. Бир пайдасы тие турган китептерди окуш керек. Мисалы үчүн азыркы жаштарыбыз көбүнчө мотивация бере турган китептерди, бизнес жаатында китептерди окушат, бирок аларды да окулганы менен ошого кеткен убакыт кетип атат. Убакыт билесиңер артка кайтара албайбыз да кайрачы. Ошол убактыбыз бошко кеткен болбош керек да. Биз бир нерсени убактыбызды коротсок, ошондон бир пайда чыгыш керек да, жыйынтыгы болуш керек сөзсүз түрдөчү. Эгерде биз бир ошол китепти окуп жыйынтыгында эч нерсе ала албасак, анда биздин убактыбыз менин оюмча бул текке кеткен болот да. Ошондуктан убакыт деген бул баалуу, убакытты кайтара албайбыз. Ошондуктан убактыңарды дагы бааласаңар, китептерди туура тандап, туура окуш керек да. Ошонун бир жыйынтыгы болуш керек сиздер үчүн. Ошондо молдайым эки сөз менен айтканда сен эмне үчүн китеп окуйсуң? Мен китепти көпчүлүк учурда мен өзүмдүн багытым дин жагында болгондуктан мен диний китептерди, ошо алымдарыбыздын китептерин окуйм. Мен бул илимимди дагы өркүндөтүш үчүн, дагы көп нерсени билиш үчүн, өзүмдүн багытымда бир уста, бир деген узман деп коет го. Ооба, бир адис болуш үчүн окуйм да. Дагы бир жагы болсо, китепти мен көптөгөн пайдаларды алыш үчүн жана ошондой эле мен эс алыш үчүн дагы китеп окуймун. Адам биз эс алат десе, биз аябай окуп анан базар күндөрү, дем алыш күндөрү эс алат десе эле биз жатып, кино көрүп, ушундай өткөзөт да көп элечи. Бул деген азыр бул чындык да, ачуу чындык. Мынтип бир нерселерди алып келип алып туруп, ошо курсакты тойгузуш керек. Рахат деген ошо да. Анан кийин же кино көрүш керек, укмуш бир нерсе, же бир жака барып кыдырып келиш керек да. Жок, анда эмес, эс алат дегенде мындай чындап мындай эс алам десең, ошо китеп окуп эс алсаң болот да. Анткени адамда билесиздер, эки нерседен турат, жандан жана денеден турат да. Биз деген көпчүлүк учурда адам баласы денени гана азыктандырат да. Биз тамак жейбиз, каалаганыбызды жейбиз, каалаганыбызды кийебиз, каалаганыбызды ичебиз. Бирок биздин ошол убакта денебиз тойгону менен сырткы дүйнөбүз,
ички дүйнөбүз, жаныбыз калып кетип атат да. Ашка бойдончу ошо жанды азыктандырыш керек да, рухту азыктандырыш керек. Буну кантип азыктандырабыз? Ошо китеп окуп, пайдалуу нерселерди үйрөнүп, же болбосо ошондой балким диний бир нерселерди үйрөнүп, ошо китеп окуу менен биз жан дүйнөбүздү байыта алабыз да. Ошондуктан мен китепти ошо эс алуу максатында дагы көбүрөөк окуйм. Ошо көбүнчө бир маалымат алуу, бир жыйынтыкка келүү жана ошондой эле эс алуу, рахат алуу. Молдайым чоң рахмат аябай сонун маегиң үчүн. Сапар Иптар уулу деген агайыбыздын Кыргыз жан дүйнөсү деген китебин окуңуздар. Молдайым сага дагы бир жолу рахмат ушундай сонун маек курганың үчүн. Достор, анда эмесе кийинки видеолордон дагы көрүшкөнчө китеп окуңуздар, китеп сүйүңүздөр.